Бабалар насыйкатынан алынган сабырдуу болууга үйрөн нускасына көңүл бурабыз балдар. Жумшактыкты туу туткун. Ачууланган чагыңда өзүңдү кармай билгин. Жумшактык эң жакшы сапаттардын бири. Каары келген кезде өзүн кармап тынч отуруп калуу ар кандай адамды өтө көп коркунучтуу, кооптуу жамандыктардан сактайт. Назик, кичпейил, элпек, жумшак көңүл адамдарды ким болсо да жакшы көрөт. Салкын кандуу адам түрдүү жанжал, капсалаңдуу уруш учурунда кыйкырып, жеңил баалык менен кызуу кандуулук кылбайт. Ал ар дайым тынч отуруп, сабыр сактайт. Кызуу кандуулук ден соолукка, өмүргө зыян келтирет. Ыксыз жерден пайда болгон каар адамды уятка калтырат. Сабыр турмушта кездешүүчү ар түрдүү кыйынчылыктарга туруштук берүү болуп саналат. Бирөөлөрдөн уккан ылайыксыз сөздөргө, пайда болгон азап-кайгыга такаатсыздык кылбай, туруктуу болуунун дал өзү сабырдуулукка жатат. Сабыр жылоосун кармаган адам өзүнүн максат-муратына жетпей койбойт. Сабыр бакыт таалайдын эшигин ачат. Балдар, жогоруда айтылган нуска кептерди эсиңерге тутуп, дайыма сабырдуу болууга аракет кыласыңар го деп ойлойм.